Мындай үй күн сайын чыга бербейт. Өтө сонун сатылуучу үй чыкты. Караңыздар, кирпичтен салынган мансард плюс подвалы. Короосу да сонун болуп жасалган. Жашыл зона, тротуар, бул жагы брусчатка, түрлүү мондай бактары, террасаларына чейин жасалган. Дагы бир жакшы жери, балдарыңыздар мектепке жөө эле барат. Кийинки эле участок менен үйдөн көрүнүп турган бул мектеп болот. Туугандар, көчөлөрдө кенен көп машина жүрбөгөн, асфальт болгон, сонун жерде жайгашкан, түзмө-түз ээлери менен байланышасыздар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй совхоз Фрунзеде жайгашкан. Баруу үчүн сиздер Фрунзе көчөсү жана Школьная көчөнүн кесишинен бул Султан Холл ресторанын жанынан түзүлө барсаңыздар, совхоз Фрунзе центральный көчөдө үй жайгашкан туугандар. Туугандар, бул үйүбүздүн көчө тарабы Дарек, совхоз Фрунзе центральный көчөсү экинчи даректе жайгашкан. Участогунун аянты документ боюнча 7 соток, фактически андан да көбүрөөк болуп, караңыздар, чек арасы мынакей могу кирпичтен болгон забор, бул түштүк чек арасы бүткөн жери. Дарбаза бир, калитка, бул жакта дагы бир дарбаза бар экен. Анан түндүк чек арасы болсо, бул кирпичтен болгон забор бүткөн жерге чейин. Мага жаккан жер, караңыздар туугандар, мектеп жакын. Балдарыңыздар дарбазадан чыгып туруп эле мектепке кирип кетет. Жол кенен, мондай асфальт экен дагы. Тупик көчө туугандар, могу жерден мектептен келип бүтөт. Ашыкча ушул кошуналардан сырткары машина жүрбөйт. Балдарыңыздар көчөгө чыгып деле кенен ойноп жүрө алат экен туугандар. Электр энергиясы бар жана 3 фазалуу суу бар туугандар. Короосуна киребиз. Мынакей алды тарабы брусчатка менен жасалган. Бул жагында узун турасы 12,5 12 болгон кызыл кирпичтен салынган ушундай чоң үй. Толук бүт элек мансарты деле бар. Плюс бул жагында подвалы дагы бар. Подвалга бул тараптан дагы үйдүн ички тарабынан да кирип чыксаңыздар болот. Анан алды тарабында террасасы, караңыздар туугандар, жашыл зоналар, брусчаткалар, түрлүү бактары. Кыскасы, короосу дагы өтө сонун. Караңыздар, жакшы көрүнөт экен. Керектүү документтери бар, эч кандай ортомчу жок, түзмө-түз ээси менен байланышасыздар, собственник туугандар. Алды тарабында ушундай бактары, черешня быйыл эле келип, буюрса балдарыңыздар ушул черешняларды жей берсе болот, быйыл бышканда. Анан үйдүн бул чыгыш тарабынан көрүнүшү, террасасы, эмстерге үйдүн ички тарабын бир сыйра көргөзөйүн. Тепкичтер, негизи кирүүчү эшик, оң тарабыңыздарда терраса туугандар. Туугандар, киргенде ушундай кенен коридор, бул коридордун калган бөлмөлөргө өтүп алабыз. Бул жерде болсо чоң залы, бул жагынан түштүк тарабынан терезелер, отоплениянын батареялары. Бөлмөлөрү кенен экен, коридордо кенен, бөлмөлөрдө кенен, бул жактан кухня, кухонный мебелдер, түштүк тараптан терезе, тамактануучу жайы, раковина, бул жана суулар чыгарылган. Сиздер подвалга туугандар, мынакей могу жерден түшүп кетсеңиздер болот. Подвалда видеонун жүрүшүндө көргөзөбүз. Мансардтын тепкичинин орду мына бул жерде болуп, мансард болсо туугандар, батареялар орнотулган, терезелер коюлган, эми ички ремонтун кылуу керек. Так почти даяр эле. Бул жерде да бир чоң спальный бөлмөсү. Бул жерде болсо балдар бөлмөсү туугандар. Бул жакта санузел деле кенен экен. Караңыздар. Раковина, унитаз, душевая кабина, джакузи деп коет белечи, и бул жагында мына сонун болуп дубар көрүнүп турат. Могу жер тапчанын орду окшойт туугандар, караңыздар. Үйдүн дубару, короосу өтө сонун болуп жасалыптыр. Караңыздар, жашыл зона, бактары. Анан бул дарбазадан кирсеңиздер кенен машина койгонго жайы туугандар. Үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү, бул жагында болсо сырткы ажаткана. Бул жакка чейин мынакей тротуар бар, гүлдөр, мынакей сонун болуп каралган. Анан могунан бери жагы уже караңыздар, бул жагында көл экен. Көлдө негизинен балык деле болсо керек, балык менен алектенгендер. Бул жакта балык тутуп деле отурсаңыздар, үйүңүздөрдүн алдында болот. Турчудай көрүнөт, тапчан кое аласыздар бул жерге туугандар. Анан бул жагында да түрлүү бактары, үйдүн арт тарабында да кенен аралык бар. Мынакей арт тарабында да бул заборго чейин кенен аралык, туялар менен сонун болуп жасалган. Үйдүн бул түндүк тараптан көрүнүшү. Подвалга туугандар, бул жагы менен да кирсеңиздер болот. Өзүнүн дарбазасы менен да кирсеңиздер болот. Анан бул жагында мондай туялар туугандар, үйдүн арт тарабына өтсөңүздөр болот. Бул жагы менен мынакей туугандар, подвалды көргөзөлү. Негизи гаражга расчет жасалган окшойт. Мондай жолдор менен азыркы учурда мондай зал катары колдонот экен туугандар. Могу жерлер котел окшойт. Азыркы учурда ушундай спорт зал катары колдонулган жай экен туугандар. Бул жерде болсо котел жайгашкан бөлмө, Аристон. Бул жагы үйгө чыгып кеткенге тепкичи. Бул эшиктен ачсаңыздар, инструмент сактаган склад экен. Аны келгенде карап көрөсүздөр. Бул үйдүн баасы туугандар $175,000 сурап атыптыр. Дагы соодалашам, сүйлөшөм дейт. Түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар. Номери 0551 717 317, экинчи номер 0551 77 01 81 туугандар.